Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. Кечээ Саламатсызбы. күнү жана жыйынга катыштыңыз да, сиз дагы конституцияны өзгөртүп, андан кийин шайлоо өткөрөбүз деп атпайбы? Ошондо кандай сунуштар камтылыптыр? Бир 10 чакты депутаттан сунуш келди деп атты эле да, ошону тактап алайын дедим эле. Эми ал жанагы мыйзамдарды шайлоо мыйзамынын 3 барапка түшүрүү маселесин карап атканда ошол жерде ондой сунуш келген. Ал эми жана конституция боюнча ал жерде бир дагы мындай сунуш болгон жок. Негизги сунуш ошол жанагы 3%га түшүрүү. Андан кийин жана шайлоо бүткөндөн кийин мисалы кор кеңештерде, жергиликтүү кеңештерде шайлоо бүткөндөн кийин 3 күндүн ичинде списокто алмаштырганга мындай мүмкүнчүлүк бар да. Ошол нерселерге окшогон жана ошондой эле жана административдик ресурс колдонбош үчүн эгерде сен өзүңдүн бир жерде жумушта иштеген болсоң, токтотпой такыр кетип, анан толугу менен ошо шайлоого кире турган болсоң, кет деген ушундай сунуштарды эске алдык да. Ал эми конституция боюнча өзүңүздөр кечээ белгилүү болгондой аны кабыл алдык. Буга дагы мындай азыркы кырдаал ошого алып келди. Чын айтканда 2010-жылда эле алып келип туруп бардыгын жокко чыгарып декрет менен кете берсе болот эле, бирок жок. Келиңиздер, бул ирет биз мыйзам жолу менен баралы деп чечим кабыл алынып атат. Андан сырткары референдумда биз аягына келип өзүбүз тандап алайлы, эл тандап алсын. Президенттик болобу же парламенттик болобу 100%. Анан жанагындай аралаш системаны көрүп атпайбызбы? Ким жоопкерчиликти алат десе, жоопкерчиликтен бардыгы качмай мындай жагдайлар түзүлүп калганда, ошон үчүн мен ойлойм, бул референдумда эл өзү тандап алсын, эл өзү айтсын. Биз же парламенттик болобуз, же президенттик болобуз. Президенттик болгондо эч кандай премьер-министрлер болбош керек. Эгер премьер-министр болсо, кайра эле жана кайталанат, кайра эле кээки учурларда премьер-министрди кетирип калып эле президент жоопкерчиликтен качып калат да. Эгерде тескерисинче парламенттик болсо, анда президент болбош керек дагы, толугу менен парламент жооп деген ойдобуз да. Ошол башкаруу түзүлүшүн эле алмаштыруу боюнча болуп атабы же дагы башка кошумча сунуштар бар бекен? Жок, албетте, депутаттардын санын кыскартуу болду. Депутаттардын санын азыр ар кандай цифрларда айтылып атат. 1,5 101 дейт, 96, 95 деген мындай немелер болуп атат, бирок оптималдуу ушул 90 тегерегинде болот да. Ошого азыркы депутаттардын көпчүлүгү ошого жетип калды. Ошол 90дон ары мындай 90 тегерегинде болсо оптималдуу болот депчи. Анткени бизде каалайбызбы, Кайра айтып биз каалайбызбы 44 район, 31 шаар, ошолордун баардыгын кошкондо деле 75 тегерегинде болуп калат. Жана ошондой эле дагы баардык аймактарды камсыз кылыш үчүн, аймак менен көргөндө ушундай предварительный мындай айтканда санга туура келип атат да, ошол санга баардыгы макул болуп атат азыр. Жана Текебаев кошумча сунуш киргизип атпайбы? Парламентти күчтөндүрөлүк, өкмөт күчтүү болсун да, президент только король сыяктуу болуп эле мындай жүрө бере тургандай деп, ошол сунушка сиз кандай кошуласызбы? Эми аны эл өзү чечиш керек деп эсептейм. Жеке менин оюм, өзү негизи биз күчтүү парламент, жана айтып кеткендей, күчтүү парламент болсун десек, президент такыр мындай ролдон чыгыш керек да. Ошондо гана биз күчтүү парламент боло алабыз. Эгерде азыркыдай смешанный болуп, аралаш болуп калса, бул жакшы таянакка жетпейт экенбиз, жакшы жыйынтыкка чыкпай калат экенбиз. Азыр муну кээ бирлер айтып атпайбы, президенттин бийлигин дагы бекемдеш үчүн максатында эле болуп атат, анан Садыр Жапаровду шайлоого катыштыруу үчүн эле ушундай өзгөртүүлөргө барып атат деп, ошол пикирлерге кошулса болобу? Эми ал боюнча мындай да, элдин талабы азыркы учурда талап коюлуп аткан нерсеге көрүшүбүз керек, байкашыбыз керек да. Эгерде элдин талабы, элдин тандоосу президенттик болсо, демек президенттик болуп кете беребиз. Элдин талабы парламенттик болсо, демек парламенттик болуп кете беребиз. Азыр бир кандайдыр бир күчтөр только президенттик болсун дегенден мен алысмын. Анткени андай деле мындай кыймыл, кандай деле багыт болгон жок да. Болгону айтылып атат, эл тандап алсын деп атат. Мен ойлойм, бул туура эле чечим депчи. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм.